Ош шаарындагы Алишер Наваи эс алуу жайындагы фонтанын айланасында жеңил тептеги курулуштарда өз алдынча ишкердүүлүк жүргүзгөн адамдарга байкоосуз текшерүү жүргүзүлдү. Натыйжада балмуздак саткан жер кер. Элге балмуздак куюп берген идиштер таза эмес сууларда челек, табактарга жуулары аныкталды. Таштанды ташталуучу жерлери да жок, айланасы башаламан. Но талапка жооп бербейт. Только канализация киргиздир, водопровод жок. Водопроводду жөн эле киргизип койгон. Самодельный, карагыла. Самодельный да бул. Бул кандай? Bizde de централизованный канализация, централизованный водопровод болуш керек да. Эрежеге ылайык ишкердүүлүк жүргүзгөн адамдар таза суу түтүктөрүн улап канализация, өздөрү жана кардары үчүн ажаткана курусу керек эле. Эч кандай шарт жок, санитардык абал кейиштүү. Текшерүүчүлөр ишкерден документ сураганда тийиштүү кагаздарын көргөзө алган жок. Бирок шаардык көрктөндүрүү ишканасына акы төлөөрүн билдирди. Зелен хозго биз азыр договор түздүк, мына айга 12,5 миңге түздүк договорду. Бир айга. Эми төлөйбүз да биз. Бабур театрынын алдындагы оргуманы тегериктеп ишкердик жүргүзгөн адамдар Шешкебекти түтөтө бышырат. Ага өткөн жылдан баштап уруксат берилбесе да соода сатык кылгандар элтейлейт. Тынымсыз текшерүүлөр ишкерлерге да жакпайт. Алар эптеп үй бүлө багарын айтты. Элдер эми тиричилик кылыш керек дейт. Буну биз жасабайбыз, өкмөт жасайт. Biz kanalizasiya жасадык. Айтканы кылдык. Аренда 16 миң төлөйбүз. Ар жынына. Иш чараны Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө борбору, мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жана мүлктү көзөмөлдөө ишканасы уюштурган. Иликтөөнүн жүрүшүндө бардык ишкерлер мыйзамсыз иштеп жаткандыгы аныкталды. Эч бир кызмат менен келишимдер түзүлгөн эмес. Бул аймак Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу ишканасынын карамагында. Кээ бир кемчилдикти бүгүнкү айтылган кемчиликтер жөнүндө биз ошону 1-июнга чейин мүмкүн болушунча аткарабыз. Булар эми баягы 2015-жылы бизге өткөн биздин ишканага. Ошондон бери ошол кишилер эле иштеп атат. Башка жоочуну жок. Булар бир жолу көнүп бүткөн. Биз ушинтип чыгасың, болбойсуң, тототосуң деп аракет жасап атабыз. Текшерүү өкмөттүн тапшырмасы менен уюштурулуп жатат. Алымбекте эс алуу жайында жайкы сезондук иште суусундук, балмуздак саткан ишкерлер абалы да каралды. Анда жеке ишкердин ишмердүүлүгү санитардык эрежелерге туура келбестиги белгилүү болду. Суу түтүгү тартылыптыр, канализация кетиптир. Бирок могу эки ванна кичинерээк кылат, дагы бирөөнү коюш керек. Андан кийин бул жерде кичине өзүңүздөр сезип атасыздар, бир аз чычкан жыттанып турат. Демек бул жерде дератизация жумуштары жасалган эмес. Аптаптуу жайда балмуздак, бат даярдалуучу тамак аштарга уланган адамдар өлкө аймагында көбөйүп жатат. Анын алдын алуу үчүн текшерүүлөр күчөтүлүүдө. Текшере келгенде ар бир сатуучудан кынтык табылып, балмуздактардын да сактоо мөөнөтү өтүп кеткен. Значит, бир күндө жок кылыш керек уже. Рейдте да көрдүк, 13 апрелдеги сүттүн анализи менен бүгүнкү күндө да сатып жатат. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө Ош шаарынын эли бруцеллез менен оорубайт деген эмне айта албайм мен. Анткени себеби акыркы күндөрү бруцеллез оорусу да көбөйүп кетти шаарда. Алардын да бир ушундай негизги себеби да болушу мүмкүн. Анткени себеби шаардыктар мал кармабайт. Текшерүүчүлөр жайкы эс алуучу жайларды келишимсиз эле мыйзамсыз иштетип жаткан ишкерлерге 3 күндүк эскертүү баракчаларын таркатты. Бул арада алар тиешелүү кагаздарды тактап, ишин улантса болот. Болбосо ишкердүүлүгү токтотулат. Эми негизги документтер булар жашылдандыруу жана көрктөндүрүү мекемеси менен келишим түзүш керек. Эгерде алар ошол аталган мекеме менен келишим түзбөсө, анда муниципалдык менчик башкармалар тарабынан мыйзам чегинде алынып салынат. Ош шаарында Алымбек датка Наваи эс алуу жайына окшогон жалпы 6 эс алуучу жайлары бар. Аны иштеткен адамдар Ош шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатына жылына 1 миллион сом каражат төгүшөт. Мамлекетке түшкөн акчадан ишкана ишкерлер айланасындагы жерлерди оңдоп тазалоого жумшайт. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.